эфирге чыкканымдын себеби бул укук жөнүндө, шайлоого болгон укук жөнүндө жана ошондой эле өзүбүздүн жарандык позициябызды билдирип, кайсыл кандидатка добуш беребиз, мына ошол жөн эле курулай сөз менен эле добуш берем деп койбой, кантип шайлоого катышуу укугун толук өзүбүз сурап, талап кылып, керектүү жерлерден сурап, талап кылып тактап алабыз. Мына ошол маселе жөнүндө, ошол маселенин алкагында биз бул жерден суроо жооп кылсак да болот. Мына ошол маселенин алкагында биз ушул түз эфирден кеңешелик. Урматтуу мекендештерим, бул жерде мындай бир маселе болду. Мен Кыргызстанга Москвадан Россия Федерациясынан келгениме, Россия Федерациясынан Кыргызстанга келгениме 15 бул жылдын 15 февралында келгем. Ал эми буга чейинки шайлоолордо баарына активдүү катышып, өзүм каалаган саясий партияга добушумду берип, каалаган кандидатыма добушумду берип, ошол жакта Москвада консулдук учетко туруп, ал жакта добуш берип шайлоого катышып жүргөм. Ошол жерде консулдук учетко турганда мындай маселе болгон, мындай сөз болгон. Сиз Кыргызстанга кетсеңиз автоматтык түрдө бул жактан консулдук учеттон чыгарылып, Кыргызстанда кайсыл жерде жашасаңыз, мына ошол дареке автоматтык түрдө кайра учетко туруп каласыз деген сөз болгон. Бирок тилекке каршы кандайдыр бир техникалык себептер менен ал система мына бүгүн ушул күнгө чейин иштебептир. Билбейм, техникалык катабы же ал жерде санарип системасы иштебей калдыбы, өзүнүн функциясын так аткарбай калдыбы. Мына ошол маселени мен Кыргызстанга бүгүн келип, бүгүн тактадым. Өзүмдүн шайлоо участкамды текшерсем, эч кандай бул жердеги Кыргызстандагы менин шайлоо участкам УИК номери табылган жок. Тескерисинче, Москвадагы шайлоо участканы көрсөтүп атат мага. Бир добуш үчүн дагы мен бул нерсени тактап, мен шайлоого барганга добуш берүүгө укугум бар деп БШКга телефон чалдым. Анан ушул жерден пайдаланып силерге да айтып кетейин. Эгер өзүңүздүн шайлоо участкаңызды таппай жаткан болсоңуз, бул жерде телефон номери бар. Ушул телефон номерге телефон чалып, кайрылып сураңыз. 1255 номерине телефон чалып, өзүңүздүн шайлоо участкаңыз кайсыл жерде экенин, атыңызды, фамилияңызды айтып, паспортуңуздагы могул жерде эме деген бар, номери. Ошону менен кыскасы 1255 номерине телефон чалып, өзүңүздүн шайлоо участкаңызды тактап алсаңыз болот. Мен эле эмес, мага окшогон канча көптөгөн жарандар бар. Чет өлкөгө барып убактылуу иштеп, ал эми азыр кайра келип, Кыргызстанга келип, ушул жерден добуш берем деген көптөгөн жарандарыбыз бар. Алардын болсо шайлоо участкасы эртең шайлоого барчу болсо, участокто сиздин учетуңуз Москвада экен, ошол жактан добуш бересиз деген сөз болбош үчүн бул маселени азыртан тактап алыңыз. 1255 телефон номерине чалып, мына ушул маселени кайсыл шайлоо участкасынан добуш бересиз, мына ошону тактап алсаңыз болот. Анан мен жогору жакта ссылканы киргиздим, туугандар. Өз алдынча да текшерсеңиздер болот. Мисалы деген, тигил ГРСтын өзүнүн приложениясы бар. Ошол ГРСтан приложениясын көчүрүп алыңыз дагы, жогору жакта мен азыр көрсөтүп берейин.
1 minut ол жерде суроо жазып атышат. Мындай кылабыз туугандар. Телефондон Алло, я вам перезвоню сейчас. Телефондан да чалып атышат. Так, мындай кылабыз туугандар. Мен буну без звук кылып салайынчы. Телефондон приложениядан Play Market кайда калды? Так, Play Market. Телефондан приложениядан Play Market'ti ачабыз. Көрүнүп атабы? Бул жерден услуги ГРС орусча жазабыз. Көрүнүп атабы? Услуги ГРС жазабыз. Бул жерден поисковиктен таап Play Market'тен установить. Мына ушул нерсени установить этип туруп, анан ачабыз. Мен азыр ушул жерден практика жүзүндө көрөлүк. Мына установка кылалык азыр. Загрузка болуп атат, аз загрузка болсун. Бул жерде маселе мындай болду. Мен февралдын 15-inde Россиядан келген бул жерге. Кыскасы 1 жылга жакын убакыт болуп калды, бул жерде жүрөм. Паспортумду мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу бул жерден алмаштыргам. Бирок мыйзам боюнча бул жерден мен паспорт алгандан кийин автоматтык түрдө 3 күндүн ичинде кайсыл үйдө жашасам, ошол жерде мен пропискага коюлуп калышым керек. Бирок ал система эмнегедир кандайдыр бир себептер менен иштебей калыптыр. Кыскасы, шайлоого болгон өзүмдүн добуш берүүчү укугумду мен 1255 телефон номерине звонить этип тактап сурадым. Кандайдыр эмне себептер менен бул система иштебей калып, мени өзүмдүн дарегиме, добуш берүүчү дарегиме учетко коюлган жок деген суроону артынан кууп отуруп, телефон чалып отуруп тактап сурадым. Туугандар, эми мына услуга ГРСти көчүрүп алдык. Ачабыз. Көрүнүп атабы? Мына бул жерде жазылып турат. Сервис дейт, проверка штрафов дейт, проверка адреса УИК. Бул сиздин шайлоого кайсыл жерден добуш берип катыша аласыз. Мына ошону текшерип алуу үчүн өзүңүздүн шайлоого болгон жарандык сиздин позицияңызды билдирип, шайлоого болгон добуш берүү укугун такташ үчүн мына ушул нерсени көчүрүп алып, бул жерде ачасыз. Бул жерде ачасыз дагы, видите пин деп турат. Ошол жерге пин деген жерге мына мону жазасыз. Паспортуңуздагы бул бетиндеги эмес, бул бетин аласыз дагы. Мына могу жогору жактагы көп цифралар турат, пин. Ошону жазасыз. Азыр жазып көрөлүк. Меники. Кана. Так. 71, 20, 60, 71, 98, так, 33. Мына пинди набирать еттик. Эми бул жерден басабыз поиск. Азыр мен өзүмдүн шайлоого участогумду тактап жатам. Буга чейин мен 1255 номерине телефон чалып тактаганга чейин меники Москвадагы учетум шайлоого берчү УИКтин номери көрүнүп аткан. Мына ошол Кыргызстанда 1 жыл болуп калды. Бул жерде жүрсөм дагы, бирок шайлоого аз калганда менин тияктагы учетумду көрсөтүп атат. Так, проверить, возникла проблема дейт. Номерин туура жаздымбы? 20, 60.
Жоқ, төмеш жазылып қалыптыр. Так, 2098. Шашылып атып. Тоқсан сегіз. На, проверить. Азыр текшерелик. Ушул жогору жакта мен ссылка киргизип койдум. Ошол ссылка менен услуги ГРС деген приложениени көчүрүп алып туруп, уточнить УИК, адрес УИК деген жер бар. Ошол жерден өзүңүздүн паспортуңуздан паспорттун пинди жазасыз дагы, шайлоо участкасын тилкесиз, сиз кайсыл жерден добуш бересиз, мына ошону тактап алсаңыз болот. Эмне себептер менен бул система иштебей жатканы түшүнүксүз. Интернет слабый болуп атат го дейм. Саламатсыңбы дейт Замир эже, саламатчылык. Мына туугандар, меники буга чейин жанагы 1255 деген номерге, телефон номерге звонить этип тактаганга чейин меники только Россия болуп көрсөтүп аткан. Россия. Баягы эбеден УИК 9016 болуп чыгып аткан. Бул адрес жанагы 1255 деген номерге звонить этип тактап сурап, менин шайлоого болгон укугумду кандайдыр бир себептер менен чектеп коюп турсуңар. Ал эми мен шайлоо күнү барып добуш бере албай калам. Бул маселени мыйзамдуу түрдө бардык фактылар бар. Керек болсо самолеттон кайсыл күнү учуп келгем, ошол билетимди да кыргыткан эмесмин, ал дагы бар. Кайсыл күнү бул жерден паспорт алдым. Адрес места жительства, где я прописан, жана справка места жительства, мына ошол фактылардын бардыгы бар. Эмнегедир бирок менин шайлоого болгон укугум чектелүү экен. Ал эми шайлоо күнү мен добуш берем деп барсам, мени кечиресиз, Москвага барыңыз, ошол жактан добуш берет экенсиз деген нерсе жок болсун деп 1255 телефон номерде чалып сурадым. Урматтуу мекендештерим, баарыбыз ушинтип өзүбүздүн укугубуз үчүн күрөшө турган болсок, биз укуктук мамлекетке айланабыз. Ар бир жаран өзүнүн жарандык позициясын билдирип, шайлоо бул башка маселе. Шайлоо бул башка маселе. Ал эми жарандар тарабынан шайлоого катышам деп өзүнүн укугу үчүн күрөшкөн бул башка маселе. Урматтуу мекендештерим, баарыбыз ушинтип өзүбүздүн шайлоо тилкелерибизди барбайм дебей, тактап шайлоого катышуу үчүн өзүбүздүн шарт түзөлүк. Мына бул жерде мүмкүнчүлүктү, бул жерден добуш берүү мүмкүнчүлүгүн чектеп койсо да, мен звонить этип тактап бүгүнкү күндө өзүм шайлоого болгон участогумду тактап алдым. Кантип тактайсыз? Мына жогору жакта мен ссылкасын киргизип койдум. Телефонго приложение көчүрүп аласыз. Паспортуңуздун номерин, пинди жазасыз. Мына ошентип звонить этип тактаңыз. Шайлоо күнү. Эми мисалы деген ички миграция деген бар. Москвада жүргөн, башка чет өлкөдө жүргөн мигранттар, конечно, убактылуу иштеп жүргөн мекендештерибиз, булар активный. Бир күндүк жумушунан кечип, барып очередке, консулдук каттоого туруп, ошол жерден анан шайлоо күнү келип добуш берип атышат. Ал эми бул жерде ички миграция болсо, өзүнүн жашаган жеринен барып, участковыйдан справка алып, о том, что он временно проживает, жашаган жеринен справка алып, регистрация алып. Мына ошол справканын негизинде паспорт столго барып, шайлоого болгон конституциядагы өзүнүн укугуна ээ болуп, күрөшүп өзүнүн укугу үчүн анан шайлоого барып добуш берсе болот. Бардык мүмкүнчүлүктөр бар.
болгону мамлекетибиздин келечеги үчүн өзүбүздөн көп эмес бир аз эле аракет керек. Ошол аракетти жасап коюш керек. Давайте келиңиздер, баарыбыз жарандар ушундай өзүбүздүн активный бир позициябызды көрсөтүп, бул шайлоодо чоң бир жетишкендиктерге өзүбүз эле эмес, мамлекетибизди ээ кылалыкчы. Кайдыгер карабай, бул мамлекеттин келечеги ар бир жаранга түздөн түз байланыштуу, эң маанилүү нерсе бул. Ар бир жарандын добушунан дагы байланыштуу бул мамлекеттин келечеги. Кайдыгер карабайлык, шайлоого барып катышалык. Эгер бир чектелген бир кандайдыр бир жол тосуулар болсо, чектелген бир мыйзам талаасында кандайдыр бир чектөөлөр коюлган болсо, звонок этип, тактап, мына мен бул жерде жогору жакта ссылканы киргизип койдум. Ошол жерден услуги ГРС деген приложенияны телефонуңузга көчүрүп алып, паспортуңуз менен пинди жазып, текшерип, өзүңүздүн шайлоо тилкеңизди тактаңыз. Мына биз ушинтип гана, ушул жол менен гана өзүбүздүн каалаган кандидатыбызга добуш берип, салымыбызды кошо алабыз. Мына ошентип биз өзүбүз каалаган кандидатка добуш бере алабыз. Кайдыгер болбойлук. Жок, мен барбайм шайлоого, мен бир добуш эчтекени чечпейт деген нерсени токтотуп, мына туугандар ушундай аракет кылалык баарыбыз. Аракет эле кылсак берекет болот. Жогору жакта ссылка менен кирсеңер, мондай услуги ГРС деген приложение бар. Услуги ГРС. Ошол приложенияны көчүрүп алып, жогору жакта мондай жери бар. Проверка адреса УИК деген. Ошол жерди ачасыз. Ачканда могул жерде видите пин деген жери бар. Ал эми ошол пин деген жерине могул паспортуңуздун арт жагында эң жогору жактагы майда азыр канча эмеден турат экен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 цифрадан турган пин бар. Ошону жазасыз могул жерге. Ошол жерге жазып туруп, шайлоо участкаңызды тактап аласыз. Эгер шайлоо участкаңыз сиздин такталбай аткан болсо, чыкпай жаткан болсо, анда 1255 телефон номерине чалып, шайлоо участкаңызды тактаңыз. Анан мен шайлоого барганы менен эчтеке чечилбейт деп үйдө жатып албай, бул маселенин баарын тактап туруп, анан шайлоого барып катышып добуш бериңиз. Келиңиздер туугандар, баарыбыз өзүбүздүн укугубуз үчүн күрөшөлүк. Баарыбыз, ар бир жаран өзүнүн укугу үчүн күрөшсө, биз укуктук мамлекетке айланабыз. Укуктук мамлекеттин деген ичинде бул шайлоого эле добуш берүүгө эле болгон укук эмес, көп маселе жатат. Билим алууга укук, ээн басууга укук, эркин сөзгө укук, бардык нерсеге. Ушинтип баарыбыз активдүү аракет кылсак, биз укуктук мамлекетке айланабыз. Ооз эле жазылган укуктук мамлекет деп. Ооз эле жазылган. Ал эми өзүбүздүн укугубуз үчүн өзүбүз күрөшсөк, күч бирдикте дейт. Баарыбыз чоң бир эле ийгилик эмес, көптөгөн ийгиликтерди жаратабыз.